Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Москва жергесинде эмгектенип жана жашап жаткан биздин мекендештер, биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму 7 дубандын кайрымдуу жаштарынан карапайым эмгек мигранттарына түзүлгөн кайрымдуулук уюмбуз. Москва шаарында жана Кыргызстандын булуң бурчунда 1 жылдан ашык убакыттан бери өзүбүздүн кайрымдуулук иш-чараларыбызды жүргүзүп келебиз. Бүгүн биз ушул ыйык Рамазан айынын урматына биздин кайрымдуулук уюмубуз Садака Жаннаттын эшиги аттуу кайрымдуулук акциябызды уюштуруп жатабыз. Тактап айтканда, биздин уюмга кайрылган, чыныгы муктаж болгон, мүмкүнчүлүк чектелген наристелерибизге кайрымдуулук акциясын жүргүзүп жатабыз. Москва шаарындагы тамактануучу жайларга, чайканаларга ушул сүрөттөгү биздин наристелерибиздин кайрымдуулук кутучаларын коюп жатабыз. Эгерде ушул биз кайрымдуулук кутучаны орноткон чайканага жолуңуз түшүп, даам татып калчу болсоңуз, ушул биздин кайрымдуулук акциябызга катышып, кайдыгер карабастан өзүңүздүн жардам колуңузду сунуп, жакшылыкка себепчи болосуз деген терең ишеничтебиз. Биздин максатыбыз чыныгы муктаждарды элге алып чыгуу жана аларга жардам берүү. Муктаждар менен мүмкүнчүлүк чектелгендердин ортосунда, кайрымдуу боорукер инсандар менен ортосунда татыктуу көпүрө түзүү. Учурдан пайдаланып, жардам колун сунган бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ыйык Рамазан айында Аллах Таалам соопторду да 70 эсе көбөйтүп берет экен. Ошол сооптордон сиздер да пайдаланып калып, ушул биз орноткон кайрымдуулук кутучаларга өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошосуз деген терең ишеничтебиз. Жаннаттын эшиги, садака эң жакшы амалдардын жакшысы. Садаканын эң жакшысы ачка адамдардын курсагын тойгузуу. Садака адамга эң керектүү белек. Аллах кааласа аны көбөйтөт. Садака нафисти тазалайт, мүнөздөрдү оңдойт жана соопторду көбөйтөт. Садака өз ээсин кыяматтагы ысыктан көлөкөлөп турат жана тозок отунан сактайт. Садака күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот. Садака жакшы өлүмгө алып барат жана периштелердин дуасына себеп болот. Жалпылап көтөргөнлүк жеңил болот, бириксек баарыбыз колдон келет. Ушул наристелерибизге Рамазан улуу айында кайдыгер карабай колуңуздардан келишинче аз да болсо жардам көрөсүздөр деп ишенебиз. Биздин биринчи кайрымдуулук кутучабыз Текстильщики метродогу Бишкек Сити чайканасына коюп жатат. Учурдан пайдаланып ушул Бишкек Сити чайканасынын администрациясына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул кайрымдуулук кутучаларыбызды ушул жерге коюп, койгонго уруксат берген үчүн келиңиздер ушул Бишкек Сити чайканасына келип даам сызып, ушул биздин кайрымдуулук кутучабызга салым кошуп кетишиңиздер. Барыңыздардын кирип келе жаткан ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун, караман орозоңуздар кабыл болсун. Биздин экинчи кайрымдуулук кутучабыз буюрса метро Семеновскийдеги чайкана бош дегенге коюлуп атат. Ушул жерге келип даам сызып, жолуңуздар түшүп калса, ушул биздин кайрымдуулук кутучабызга салымыңыздарды кошуп, жакшылыкка себепчи болуңуздар. Учурдан пайдаланып, бул Ош чайканасынын администрациясына да терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай шарт түзүп, ушул кутучабызды ушул жерге койгонго уруксат берип атат. Биздин 5-чи кайрымдуулук кутучабыз метро Шалковскийдеги Ош Сити чайканасына коюлууда. Ушул жерге келип тамактансаңыздар, көңүл буруп коюңуздар. Бул жака түшкөн акча каражаты бул жердеги көрсөтүлгөн бир тууганыбыздын ден соолугуна жумшалат. Жана ошондой эле мүмкүнчүлүк түзүп берип аткан Ош Сити чайканасынын администрациясына чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Баарыңыздарды келе жаткан ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Алдыдагы кармаган орозоңуздардын баардыгы кабыл болсун. Буюрса, орозо убагында Рамазан айында баардыгыбыз соопчулук иштерди кылып калууга жана соопчулук иштерди кылууга аракет кылалы. Биз мына Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму менен 6-чы кутучабызды бүгүн Партизанский метродогу Эсмик ресторанына орнотуп жатабыз. Ушул жака келип тамактанып калсаңыздар, сөзсүз түрдө ушул кутучага өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошо кетиңиздер. Сиздердин ар бир кошкон салымыңыздар ушул кичинекей наристелерибизге муктаждыгына жумшалмакчы. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Бизге мүмкүнчүлүк түзүп
берген ушул Этникс ресторанынын администрациясына да терең ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгиликтер болсун, Аллахым ыраазы болгон болсун. Дареги метро Партизанская. Этникс рестораны. Amin. Allah'ın usulüyle evimizi canlı yaratmış. Allah'ın çeksiz şükürler olsun. Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Allah'ın uşunçalık hayırlılık konusunu açan şu yaşlarga dilek maksatlarına gelsin. Eliniz yeriniz tuzçulukta amançılıkta olsun. Allah'ın жақшыға жанашtırsın, жамандан адашtırsın. Peygamber жашын desin, bayda өлетінде. Ақтылы күндерді көпсесін Allah'ın. Sizler de uşu жаш болсыңар дағы ошun ушун буңарга аракет кылсыңар. Аллахым берекетин берсин, жакшы күндөрдө иштериңерге ийгилик берсин, үй-бүлөңөргө бактылуулук берсин. Не тилесеңер тилеңер келсин. Элдин, жердин кызматына жүрүп жүрөргө Аллахым силерге дагы мээрим берсин. Силерде үй-бүлөңөргө аманчылык, тынччылык, коопсуздук болушун берсин.